Замбирекчилер 7-8 адам экен. Арасында кебете иреңги кыргызга окшогон бирөө экранда улам көрсөтүлүп көзгө жылуу учурай берди. Атам экен деп бала аны эч убакта ойлобос беле, мындай иштин өзү капарына да албас беле, кандай десе болот. Энеси, баарын энеси кылды. Тигин огу сенин атаң, деп койду ал бир убакта баланын кулагына шыбырап. Ушундан баштап жанагы замбирекчи Авалбектин атасы болду. Ушундан баштап кино анын атасы жөнүндөгү киного айланды. Совхоздо эле жүргөн жигиттер курдуу, атасы жап-жаш неме экен. Тыгырчыгынан келген, тоголок жүздүү, курч тиктеген көздөрү, көө кир болгон бетинде жалт-жалт этип чагылат. Бала анын ачуулуу кабак кашын, кашкайган тиштерин, башындагы темир каскасын, ыйыгындагы погондорун баарын тең байкап отурду. Атасы мышыктай чапчаң экенине да баа берди. Мына азыр эле замбиректин дөңгөлөгүн кыраасына сала тирей берип, өзү артына чап кайрылып, алда кимге катуу кыйкырды. Снаряддарды токтотпогула! Тез, тез! Апа, менин атам ушубу, деди бала. Жээңгүл түшүнө бербей, тынч отур, алаксытпа деп койду. Менин атам дебедиңби өзүң? Ии ошол, жөнө турчу деги. Кишилер урушат. Аттиң десе, эмне үчүн ушинтип айтты болду экен. Чыңгыз Айтматов, атадан калган ыяк.